2010 ушу дене тарбия академиясына тапшырып ошол окуу жайды аяктадым. Өзүм билимим болсо жогорку педагог деп аталат ошо. Андан тышкары бул хоккейге аралашып калдык. Анан хоккейге башыбызды салып алгандан кийин чыга албайт экенсиң, анан биздики ушул кесип окшойт деген максат менен мен дагы ушу биздин хоккей федерациясы атайын бизди окууга жөнөттү. Окууга болгондо ошо Кореяга барып 2014-жылы семинарга барып келдик, тренерский семинар. Ошол жактан сертификат алып, анан 2015-жылдан бери ушул Локомотив музей аянтчасында кичинекей балдарды машыктырам. Ошо эң биринчи жылы мен кайра эле ошо Жумгалдан айтмакчымын. Баягы Жумгалда 7-8 класстар кезимде ошо бир команда чогултуп, ошо бир көчөнүн аты мен чоң атам атынан атылчу, Тыналуу Жуматаев деп. Ошол команда өчүп чыкпай калганда анан мен баягы ошондо эле намыскөй, ошондо эле мындай өжөр жагым бар болчу экен. Өжөрлөнүп, кой мен баягы команда чыгарышым керек, атамдын командасы өчүп калбаш керек деп, анан ошо айылда ойноп жүргөн дос балдарымды бас хоккейге, бас ойнойлу деп эле баарын чакырып, ошо бир күндө команда түзүп, анан эртеси ошо Жумгалдын чемпионаты өткөн, биринчилик, Жумгалдын биринчилиги. Ошол биринчиликте 3-месттен алганбыз, 3-орунду. Ошо 3-орундагы ошо медаль мен үчүн эң бийик да, ошону унута албайм да. Ошол бул сунуш түшкөн 2016 түшкөн, ошо биздин ошо руководство менен ошо мен Локомотив деп жүргөн кезде ошо индустар, ошо индиялыктар чакырган да. Анан мен жок дегем. Анткени мен өзүм балдарым бар, өзүм балдарымды чыгарышым керек. Анан как патриот Кыргызстан болгондон кийин мен кыргыз хоккей үчүн күйөм да. Сыртка эч качан кетпейт болчумун. Сыртка барсак мелдештерге барышыбыз мүмкүн, өзүбүздүн командабыз менен. Так мен патриотмун. Азыркы учурда хоккейдин деңгээли өтө бийик. Мына Кудай буйрса көп иштер аткарылып атат. Ошол эле учурда ошо ыраазычылыгымды айткым келет. Ошо Кыргыз хоккей федерациясынын президенти Анвар Насырбековичке ал көп иштерди аткарып атат. Көп чыныгында көп дүйнөлүк деңгээлге, аренага чыгыш үчүн көп иштерин аткарып атат да. Ошо азыр деңгээли өтө көп. Биз 2011-жылдан бери эле ошо дүйнө эмесине киргенбиз, дүйнөлүк федерация уюмуна катталганбыз. Ошондон бери келебиз. Бийик эле өтө. Эми мурун болсо баягы хоккейдин командалар бир 4-5 команда болсо, азыр региондо эле 4-5 командадан бар. Мисалы үчүн ар бир региондо 4-5 команда. В то же время кичинекей балдар детский хоккейде ойноп атат. Ошол деңгээлин ушинтип эле билсе болот, балдардан билсе болот. Каякта көп киши болсо, хоккеистер, ошол федерациянын деңгээли ошол болот. Албетте кыйынчылык эле да. Мугалим деген кесип өзү эле кыйын го. Канча баланы тарбиялап, ар бирине өзүнчө подход керек дегендей. Анын баарын көтөрөбүз, билебиз. Эми ушул кичинекей эле жанагындай коньки лезвияды окуңуз. Ошо менен музга туруп, аны ар кандай ыкма баягы бурулуп, тормоз деп деген ал көп да. Бирок үйрөтөбүз, эми чыдайбыз да. Биз ошон үчүн ошол кесипке киргенден кийин биз да ошо келечекте мыкты хоккеисттер, мыкты спортсмен, ошо мыкты олимпиадага чейин чыгышса, биздин балдар ошол эле сыймык болот бизге. Ошонун үстүндө иштейбиз. Эң мыкты оюн голум, Дайыма мыкты оюн. Эми ушул мен билдим. 2015-жылы ошо Куветте өткөн оюнда биз Малайзия менен ойноп атканбыз. Биз 4-өбүз болчубуз, меншинстве ойноп атканбыз да. Атигилер 5-өө. Бизде бирөө удалениеде болчу. Анан ошо мындай жашыл линия, кызыл линия болот, ортоңку анан жашыл линия деген болот да. Ошо жашыл линия, ошо кызыл линия менен, ортоңку кызыл линия менен, жашыл линиянын ортосунан ошо бир мындай келип туруп каты чапкан эмесинде,
катуу чапканда ошо шайба барып туруп гол кирген да, ошо девятка деп коет, ошо девятка кирген. Андан кийин гол киргенден кийин мен деле өзүм түшүнгөн жокмун, анан бирок бер жактагы эмелер айтты, партнерлорумчу. Бул деген голуң сеники, баягы баратканда топ шайба мындай мынтип кетти депчи, кручённый кирип кетти депчи. Тиги вратарь жакшы эле мынтип ловушкасын тосту, бирок ошол голуң бизди таң калтырды, кантиң деп мындай баягы шок эме менен айтышты да. Анан мен үчүн да ошол шок болгон, ошол голум эсимден кетпейт. Коньки тепкенди үйрөнгөн эми кичинекей, айрыкча кичинекей балдар бат үйрөнөт. Алар коркпойт, жыгылса да музга жакыныраак дегендей баягы травма опасность жок. Кичинекей балдар бат эле үйрөнөт, бир күндө эле үйрөнүп кетет. Бул орто жаштагы эжелерге, байкелерге кичине убакыт керек. Анан баягы биздин ушул Локомотив музейчасында атайын баягы каражаттар бар, кармап тепкенге биринчи үйрөнчүктөргө. Эми бул хоккейде чыдамкайлар эле да. Орусча айтканда выносливый деп коет. Чыдаш керек. Бул нагрузка аябай болот. Биринчиден эми баягы жүрөк оорусу жагынан эме болуш керек да. Биз ошон үчүн балдарды окууга тапшы, жаш балдар келип атканда биз биринчи эле ушул эмеге жөнөтөбүз да. Медкомиссия өтүп келет да. Бизде баланын коопсуздугун ойлошубуз керек да. Ошол бул жүрөктөн сырткары эме болсо бизге андай деле кыйынчылык жаратпайт. Калган баланын өзүнүн деринде биз болгон эмебизди беребиз, тажрыйба баягы эмелерибизди айтып, насаат тең айтып үйрөтөбүз да хоккей. Конькинин түрү көп да. Мисалы үчүн жаңы үйрөнүп аткандардыкы бар, улуу орто жаштагы эжелерге бар, байкелерге бар. Хоккейге барган фигурный катанияга бар да. Мен баягы биринчилерге айтып кетет элем. Эң биринчи бат тепип аткандарга баягы пластмассовый эле конькилерден алгандар жакшы да. Албутту да бекем кармайт, тепкендерине да жакшы. Улуу муундагы эжелерге советим ошо фигурный конькилер бар, атайын снегурочка деп коет. Ошондой конькилер менен тепип үйрөнүшсө болот да. Келечекке биз азыр ушу кичинекей балдарды дайындап атабыз. Кудай буйруса, марттын 20-сында ушу бизде Кубок мэра болот. Ал аябай чоң масштабтагы турнир, кичинекей балдардыкы. Бул Чехиядан келет, Америкадан келет, Словакиядан келет, Монголия, Россия, Кыргызстанда өтөт да. Анан ошого биз катышалы деген ошо эң башкы максатыбыз ошол. Андан сырткары чоң балдарым бар, чемпионат Кыргызстанга катышкан. Ошол балдарды дайындап, өзүм да ойнойм дегендей, анан чогуу даярданабыз. Алдыга максаттар көп. Буйруса жетебиз. Эмелер келет, баягы байкелер келет да, бизге көбүнчө кайрылган байкелер болот. Баягы ашык салмакты эметебиз депчи, айрылалы деди келет, не арылалы деди келет деп. Бирок жардам берет, ошол эле учурда жардам берет. Анан бул азыр кичинекей балдардын баары эле баягы компьютерден чыкпай, телефондон чыкпай. Анан ата-энелер ошондон кооптонушат, анан баягы алып келишет да балдар мыяка, ушу телефондон алаксынчы, ушу муз тейип кичине депчи, же хоккей ойноп, же ушул эле фигурный катанияга деп эметип келишет да көп. Пайдалары көп эле, пайдалары негизи эле спорт өзү эле пайдалуу, анан муз тебүү бул мен үчүн пайдалуу эле. Ошол эле айымдарга айтат элем, бул баягы фигураны эмени поддерживать эткенге да жардам берет да. Мен эмне кылат элем, ушу кичинекей балдарды чакырып кетет элем. Баягы компьютер китебестен, баягы телефон чукулабастан келип, өзүнө полезный, бул келечегине да жакшы. Ошол эле учурда жаш өспүрүм, чоң балдар баягы эми ар кандай баягы тамеки чегип, насвай чегип, баягы эмеден спирт ичимдигинен алыс болуш үчүн мен баарын үндөйт элем. Ошо спортко чакырат элем. Спорт ден соолуктун булагы деп коет. Ошол андан сырткары ушу байкелер болобу, ким болот чакырып кетмекчимин. Биздин эшик силерге ар дайым ачык. Хоккей ойноп машыгыңыздар. Ошол рахмат силерге дагы. Чоң рахмат сизге, убактыңызды бөлүп бизге жооп берип койгонуңуз үчүн.